Assalamualaikum tuğanlar. Oynağınıza жақсы екен. Бүгін 22 мартта үрей учурган жол кырсыгы катталды. Бул тууралуу социалдык тармактын колдонуучулары жазып, видео менен бөлүшүп жатышат. Маалыматка караганда жол кырсык Манас аэропортунун жолунда катталган. Айдоочунун аман экенин жазышууда. Кырсык боюнча милиция маалымат берелек. Аэропорттун жолу. Qirg'izlarni stadionga kirishi takoy navbat turib, biznikilar mana. Ur-sur otlar bilan kontrol qilyapti bizniki bor. Ularga hech narsa kontrol qilmayapti. Dahshat. Uyatda borim. Экинчиси эми кылмыш ишин козгоо мен оюмча негизсиз дагы, мыйзамсыз дагы деп эсептейм. Анан бул жерде кеп кол койгон адамдабы же кеп Мадумаров деген саясий феномен болуп атабы? Мен кечээ Нурлан Сулаймановдун фамилиясын атадым. Эми ал жигитке мен эч кандай жамандыгым жок да. Жамандыгым жок. Бирок анын атын атабай аттап өтүп кетсе дагы болбойт. Эми укса ал эми капа болбош керек дейм. Мадумаров коопсуздук кеңешинин катчысы катары протоколго кол койгон. Бул ниет деп аталат. Ошонун негизинде же ошону эске алуу менен өкмөт келишимдерди тексттерин даярдап, өкмөт өкүлдөрү өкмөттүн атынан ыйгарым укугу бар адамдар кол коет. Ошондой келишимге 2009 жылдын декабрында Тажик өкмөтү менен Кыргыз өкмөтү Ош шаарында кол коюшат. Кыргызстан тараптан министр транспорт Нурлан Сулайманов кол коет. Анан парламентке киргизишет. Эми ал жолдун партиясы үстөмдүк кылган парламент аны колдоп бермек. Ошол биз айтып аткан жер түбөлүк тажиктерге кетмек. Бирок Кыргызстандын мешенесине, бактысына апрель революциясы болот. Анан ал келишим ратификация болбой токтоп калат. Үлгүрбөй калышат. Анан жаңы парламент келет дагы. Алар аны Исмаил Исаков комитеттин төрагасы ал Кыргызстандын кызыкчылыгына жооп бербейт. Бул келишим протокол эмес. Келишим. Келишим жооп бербейт деп парламент ратификация кылбай коет. Анан эгер ушуну биз кылмыш деп эсептей турган болсок, кылмыш иши биринчи кезекте Мадумаровго эмес, конкреттүү договорго кол койгон адамдарга, аны парламентке мыйзам түрүндө алып келген адамдарга козгош керек. Ал жерде Мадумаровдуку рамочный, жалпы не, тиги жерде конкретика. Урматтуу бир туугандар, азыркы учурда Ош областына караштуу Раван районунда ушул Тастанбек деген досубуз сколиоз оорусунун 4-степени менен ооруп калыптыр. Ушул чет жакка барып операциясы үчүн $45,000 керек экен. 100 000 деген миллиондогон адамдар көрөсүздөр. Ушул жигитке кайдыгер карабастан өзүнүн эм банкына перевод кылып кетсеңиздер, аябай жакшы болот эле. Ушул жигит дагы операция болот эле туугандар. Алланын ыраазычылыгы үчүн. Assalamu alaikum. Men бул оору менен балалык кезден бери ооруп келем. Бул эми аракет кылып баштадым буюрса. Түндө жатканымда артыларым ошо позвоночник ийилген жерлер батат, анан чалка жатып калганда ошондой болуп ооруп калат. Анан санчка туруп ал жериме бер жериме, анан жан баштап жатсам ошо алдымдагы сөөгүм кайрадан алдына чыгып дем алышым кыйындатат да. Түнү жатканымда кичине чалка жатканымда мындай кылып берсем, мындай эки ошо грудной клетканын бир немелери кусоктору бири-бирине кирип калганын сезем да, кадимкидей. Анан үйүшүп ооруп калгандан массаж кылам. Ошол жерлер массаж кылып өзүм ата-энеме билдирбей неме кылып жай берем да, анан көңүлүм неме болуп, анан жатып дем алып калам. Ушул досума кайдыгер карабастан эм банкына жана ошондой эле единица катары деле салып койсоңуздар болот. Өзүнүн эм банк номерине дагы перевод кылып, ушул операция болуп кетүүсү үчүн себепчи болуп калыңыздар. Кымбаттуу кыргызстандыктар, Ордолу Ош тубанынын тургундары, урматтуу мекендештер, табияттын 4 мезгили ырааты менен алмашып, мекенибизде жаздын деми ойгонгон учур.
Илгертен эле табият менен таттуу мамиледе жашап келген элибиз бир күнү жылга тете болгон жаздын келишин чыдамсыздык менен күтүшкөн. Ата бабаларыбыз жаңылануунун башаты катары жаздын келишине өзгөчө маани берип, көптөгөн чыгыш элдери менен катар жаз майрамы Ноорузду белгилеп келишкен. Бул күнү кары дебей, жаш дебей, кош өгүз менен буурусун тартып, жер бетине бороз салып бараткан дыйкандын артынан ээрчий, этектериндеги буудайды кочуштап чачып, эртеңкисине кам көрүшкөн. Күн менен түн теңелген Ноорuz күнү эл журттун амандыгын, мал жандын эсендигин, тынычтыкты тилеп, ырыскынын, токчулуктун майрамы катары карап, берекелүү күздө мол түшүм берүүнү жараткандан суранышкан. Бүгүн мен мына ушундай аталар салтын улап, айланасы көрккө бөлөнгөн, береке куту төгүлгөн Ордолуу Ош шаарынан жалпы кыргызстандыктарды, дүйнөнүн булуң бурчунда болсо да ар дайым жүрөгү мекендеп соккон мекендештеримди бүгүнкү Ноорuz майрамы менен чын дилимден куттуктап, жамы журтума молчулук, ыйман ынсап, акыл парасат, ырыскы, береке тилеймин. Ноорuz майрамыңыздар менен кутман элим. Ош шаары дегенибизде 3000 жылдан ашуун тарыхы бар Ордолуу шаар эске келет. Байыртадан жер отолук деңизи, Европаны, жакынкы чыгышты, Памир, Тибет, Кытай жана Индия менен байланыштырып турган Улуу жибек жолунун ири соода борбору катары таанылган Ош шаары жалпы кыргызстандыктардын бирден бир сыймыгы. Калаанын дал ортосунда дүйнө эли суктанган ЮНЕСКОнун баалуулуктарын толуктаган Сулайман тообуз, шаардар алай аккан ак шоокумдуу ак буура дарыябыз, бабабыз Бабур суктанган Саябан бактуу жайыбыз, эмгекти сүйгөн көп этностуу калкыбыз жана меймандос элибиз менен даңкталган сүйүктүү шаарыбыз кимди болбосун өзүнө тартып турат. Кезинде көз карандысыз мамлекеттердин маданий борбору, түрк дүйнөсүнүн маданий очогу, Улуу жибек жолунун провайдери атыккан шаарыбыздын кадыр баркы, аброю барган сайын артып барат. Сулайман тоо, ак буура менен өзгөчөлөнүп турган мына ушул ыйык шаар көп улуттуу элибизде ынтымак байырлаган баалуулуктарынан алыстабастан учурда саясий, экономикалык, илимий жана маданий багытта өнүгүү жолунда баратат. Урматтуу шаарлыктар, бабалар калтырган, дүйнө эли суктанган шаарыбызды бапестеп сактап, өнүктүрө берели. Быйыл сыймыктуу Ош шаарыбызга республикалык бюджеттен 2 миллиард 700 миллион сом акча каражаты каралып, ага шаардын 11 көчөсү, тротуарлары, жашыл аймактар менен кошо капиталдык ремонттон өткөрүлөт. Жол оңдоочу техникалардын баары эскирилиги жеткен экен, тиешелүү техникалар сатылып алынат. Биримдиги, байгерчилиги жана меймандостугу менен айырмаланган Ош шаарын мындан ары өркүндөтөлүт, урматтуу туугандар.